Kanatına былтырғы жылы ökölöp, nasıl 5 çökü 1 iyul günü kartoşka ekkenbiz. Aprel'in ayağındağı egilgen kartoşkanı alıp, orduna 1 iyul günü ököz, uşul jerde sen gelip video tartıp, el hazır sen sılkığında bolsa gerek, bardı görüşse gerek. Oşonda men uada verdim ele. Oşol menin ekinci kartoşkam kanday bolat, anı sizlerge görgözüm dep. Mına bugün Kuday buyurup nasip bolgan gün uşul eken, sentябрдын 24-ü, oşan 24-ü, oşol kartoşkanı egip atkanda men ayttım ele sizlerge. Октябрдын 15-i dağı meniki dep, to'ra. Biroq bu kartoşka elite 2, elite 2 deb aytılatan dağı bu tezirek pişatken. Oşonduktan 15 gün, bu 20 gün erte pişkandыкtan уже men alıp atam. Bu jağın aldım, emi uşol sizlerge gösterişin uşol jağını alıp koydum ele, emi uşol jerde göröylür. Buna sağıkların görsöňüzler bolat, уже kurap kartoşkanın pişkan belgisi bilinip durar. Hazır emi kartoşkanı kazıp görüyoruz. Oy, bismillahirrahmanirrahim. Buna kanat. Çoğunluğun karanızlar. Bu ikinci kartoşka kanat. İkinci düşümdün kartoşkaları. İkinci düşüm. Aha. Bunlar en son nuruktu kartoşkalar eken. Karamana. Daha bir nesege görmüş bölümüzдөр. Men uşul ketme menen kartoşkanı kazıp atkanda, moğuntup küç menen çapastan, ketmendin uçu menen gana iş kılıp atam. Gördüңүздөр mü? Antkeni menin jerim şunçalık jumşak. Anday çavının kazatı joktur. Kuday verdi. Kuday verer. Vergeni unutmasın degen uşul. Buna kadar. Uçağını daha görürdüm. Na 4 tüp gazınız mı 5 mi? Hı? 5 tüp gazınız mı 4 mü? Yani, aha. 4 tüp ha? 1, 2, 4, 5 tüp. 5 tüp. Ha, 5 tüp. Ne vuracaksın 5 tüpün görüyorlar. Çeleke yakın kartoşka. Çoğun oldu da ya. Kebir kartoşkalar bunun da jaşıl bolup kalat da. Buradan korkusunun hiç kazatı yok. Bunu jeştin kazatı yok. Bu da bu uğulu uşay. Bu salanyen degen zat var ortasında. Biroq bu kartoşka endigi жылкы en sonun uruk bulalat. En sonun uruk bulalat. Bu kartoşkalarını bu ikisi tez çıgat.
Ay bunu. Bende sen kartoşka var. Айтмақшы, урматтуу ишкерлер, урматтуу бизди көрүп аткан агада сүйүүчүлөр. Ушул өзүңүз эгип өстүргөн картошканы казып алуу да өзүнчө бир ырахат да. Сиз казып атсаңыз, жакшынакай картошкалар чыгып атса, эмгектин кылган эмгегиңиздин жыйынтыгы болуп атса, эң сонун эч балдарга, бала чакага каздырып эле өзүңүздүн казып алганыңыз оң да. Мынандай ырахатка батып, мына картошка. Көрсөңүздөр. Мына картошка. Айтмакчы, менен дагы сурап калышат. Картошканын чоңу жакшыбы, кичинеси жакшыбы деп. Өзү картошканын оптимальный салмагы 100 граммдан 200 граммга чейин, же 180 граммга чейин болуш керек. Ошондо ушул картошканы оптимальный деп эсептесек болот. Ушул 180 грамм чыгат. Булар 100 грамм чыгар. Мынаны алсак болот да. Канат, ушуну таразага тартып келели, чөкөз, жүр. Кел. Менде мынау илгерки Союздун таразасы бар. 150 экен. 150. Бул ушул экен, 180 грамм экен. 180, баягы чоңу 180. Бул чоңдук кылат. Чоңун коюп көрүңүз. Бул чоңдук кылат экен. Эми буну 400 грамм 400 экен. грамм экен. Канат, сен ушул жерде туруп турсаң, анткени бир жолу менин картошкалардын эң чоң салмагын алып келеличи, макулбу? Жүр. Ошентеличи. Канат салсак турдум да. Ушул картошканы казып алгандан кийин кайра жер төлөгө алып көмгөнгө чейин сизде бир ай, 1,5 ай убакыт болот. Ошондо картошканы кандай сакташ керек? Мал картошкалар, уруктук картошкалар, буларды ачык койсоңуз болот. Эч кандай эме жок. Себеби эгерде буларга күндүн жарыгы тийип, мондай алып жашылданып калса, эмдиги жыл аябай сонун өсөт. Бирок сиз жей турган картошканы эч кандай күнгө көрсөтпөй сакташыңыз керек. Анын үчүн мен ушундай бир өзүмдүн сарайым алып келем дагы, үстүнө мондагы чөптү жаап коем. Мына көрсөңүздөр болот. Мына. Себеби ал картошкага эме барып туруш керек. Воздух барып туруш, ава барып туруш керек. Мынакей менин быйылкы эккен картошкаларым ондай болду. Мына көрсөңүздөр болот. Мына дээрлик бирдей чоң мынандай. Азот эч нерсе кошулган эмес, а? Эчтеке кошулган эмес. Ар кандай экспертизага барып эме кылсак болот. Эмне себептен кенин мен сиздерге, эмне себептен мындай картошка болгонун мен сиздерге атайын жерди даярдап алып көрсөткөнмүн. Ал жөнүндө да бир аздан кийин да бир аз сөз кылабыз. Эми канат бир өкчөнү апарып тартып көрөлүчү, салмактары канча экен? Действительно кызык. 550. 550 экен, а? Төрт жүз элүү. Так. 500'e жақын екен, а? Молодцы. Бұл 500'ден 550 екен. 550. Шундай картошкалар екен да.
550 oldu ошондо эң чоң. Так, бул жерден экөө шекеден карап келдик да, мына жактарында булардын деле чоңдугуну карап. Бирок мен мындай чоң картошкаларды анча жактыра бербейм да. Негедир? Картошканын оптимальный варианты ушул экен. Эсиңизде да болсун. Ушул эми бир мындай эксперимент жүргүзүп көрүңүздөр. Ушунда чоң картошканы алып, бир эле условияда кууруп көрүңүздөр. Ушундай картошканы алып кууруп көрүңүздөр. Бул баягы биздин койгон 200-180 граммдык картошка экен. Мына оптимальный картошка ушундай болуш керек өзү. Эми мына биздин балдардын көпчүлүктөрү Россияларда иштеп жүрүшөт. Россияда ушундан мындан чоң картошка болбойт. Чуть ли эң жакшы, эң таза, даамдуу картошканын бири Россияда өсөт. Аны сиздер билесиздер. Демек 180 граммдык картошка оптимальный картошка болорун эсиңиздерге салайын. Ай, кандай жакшынакай картошкалар. Эми былтыркы жылы ушул картошка боюнча сөз болгондо мен айттым эле. Бул экинчи жолу эккен картошкамды өзүм алып калып, кышы менен өзүм жейм деп. Мына мен кышы менен жей турган картошкалар ушулар. Сиздерге кандай отчет берсем, ушул бешөөнү жайындасы таркатканыбызда 250 килограмм картошка чыккан. Ар бир чакасын, челегин 8 килограммдан деп эсептеп элге туугандыкка таркатканыбызда ушул 5 чөктүн ар биринен 50 килограммдан чыгып 250 килограмм картошка болгон. Эми азыр көрүп турасыздар, ар биринен жарым килограммдан картошка чыгып атат. 400 грамм, жарым килограммдан. Азыр эми чыккан могу, азыр бирен көрөлүчү. Так. Эмнеди чыкпай алгандар экен, Кана мынаны көрөлүчү, канча килограмм чыгат экен. Так. Даже 1 килограммга жакын окшойт. 1 килограммдан көп эле чыгат окшойт. 1 килограмм дейт, а? Жок, жарым килограмм эле эсеп кылайлы чыкканат. Ошондо 5 жөкпү? Ошол 30 килограммдан эле болсун, 5 жөктөн да 150 килограмм дополнительный мен картошка алдым да. Урматтуу ушул огород сүйүүчүлөр, урматтуу айрыкча мен жаш балдарга кайрылайын. Кыргызстандын келечеги силерде, биздин жаштардын колунда дейм. Не деген сөз? Ушунча жерге картошка алып, эгип, аны сатып берип, кайра ушунча эгип, ушунча картошка алган неси жаман. Бул аябай жакшы болсо керек. Жаштар ушул демилгени колго алгыла. Жерди кысыр калтырбай, 2 жолдан иштетип, жакшынакай түшүм алып, бир гана өзүңөрдүн гана турмушуңарды жакшы кылбастан, элдин дагы турмушун жакшы кылып, анткени сиз могул картошканы экологиялыктан таза эч кандай химикат кылып өстүрүп атасыздар. Элге дагы чоң пайда болорун эсиңиздерге түзүңүздөр. Канат, ушул эгерде ушул видеону элге чыгара турган болсок, мен сенден суранар элем. Жаштар өзүңөр үчүн, эл үчүн 2 жол түшүм алгылачы деп кайрылайлычы, макулбу? Ошондой жакшы болор экен. Мына эң сонун картошкалар. Кстати, анча-мынча мындай даамы кандай болгондор дегендер болсо келсеңиздер,
Şol jerde qurup jep göreli. Je bolbosam salıp beren, üyüňizde barıp qurup jemizler. Makul ba? Çileştik.